журтташыңа, өзүңүн жакындарыңа гана кам көр, ошолордун немесин көр. Бирок алар да сени унутта калтырбайт деген. Мындай шымалып айткам. Макул. Сатсаң айылыңа сат, эми өз айылыңдагы ал алыс адамдардан көрө ушу жакын жердеги адамдарга ошондой кылып бирге болсо жакын адамдарың, эми кошуналарың ошолорго сат дегендей окшойт. Кийиз сатсаң айылыңа сат, бир жакасын салына жат. Билбейт экенмин, чын айтайын. Кийиз сатсаң айылыңа сат, бир жакасын салына жат дейт. Ушул макалдын чечмесин кандай түшүнөсүң? Кийиз сатсаң айыбын айтып сат дегендей да. Айыбын айтып, типа кичине өткөрүп бер дегендей. Мисалы машина алсаң да түш бересиң го, ошондой дегендей. Ошол жака, башка жака кетпей, өзүңдүн айылыңа кийизиңди сатсаң, таанышыңа сат дегендей да. Кыргыз кийиздин үстүндө туулуп, анан кийиздин үстүндө жан берген. Ошол денесин дагы ошо кийизге ороп барып туруп анан көрүстөнгө жеткирген да. Мына ошондон улам аны кадимкидей баалуу буюм катары эсептеген кыргыздар. Баягы канчалык мээнет менен жасалып атат. Мына койду кыркыш керек, анан жүндү тытыш керек, жабышкан баягыдай түрдүү чөп чардан, уйгак жана башка нерселерден баарынан арылтыш керек, анан аны үлпүлдөтүп сабаш керек дегендей. Анан аны баягыдай бир түргө келтирип атайын оюмдарын салып, анан ысык суудан куюп, анан чийге ороп, анан аны билек менен басып, анан бут менен тепкилеп дегендей, кыскасы мындай узак мезгилдин ичинде кийиз жасалган. Анан эми ушундай мээнет менен жасалган кийизин апарып базарда сатып жибергенден кийин кандайдыр бир деңгээлде ич ачышкан сезим болушу мүмкүн, ушул кетип калды деп туруп. Себеби андан алган нерсе тез эле төгөнгөн. Анан баягы ошон үчүн жатка кетпесин, ушуну өзүбүздө эле калсын. Эң кур дегенде кошунаңа сатып ийе турган болсоң, бир күн сен барып ошонун үстүнө өзүң отуруп калышың мүмкүн деген ойго келиши мүмкүн да. Кийиз Кыргыздын эски баалуу улуттук буюмдарынын бири. Ал көпчүлүктүн уюшумдуулук менен аткарган эмгегинен жаралат. Кийиз кой жүнүн кыркуудан баштап жүндү тазалоо, ысык муздак сууга чайкоо, боёко салуу, кайнатуу, таар таштап, анын үстүнө кийизди салуу, чийге орулгон кийизди аркан менен байлап, ысык суу куюп ары бери тепкилөө, андан кийин ажыратып сууга чайкап күнгө кургатуу менен даяр болот. Макалдын маанисинде мына ушундай чоң эмгек менен даярдалган буюмду бөтөн жерге берүүдө кылдат болууга чакыруу аркылуу бир гана кийиз эмес, адам баласы баалуу нерсени анын баркын билген жакка берүүгө үндөйт. Менин божомолум боюнча бунун толук формасы мындай болушу мүмкүн. Кийиз сатсаң айылыңа сат, бир четин жаздана жатасың. Кыргыздардын уйкаштырып сүйлөгөн, ырга айландырып айткан кепти өзгөчөлүгүнөн улам. Ошо сат дегенге анан жат дегенди уйкаштырып туруп, анан ошол кыскарып, баягы толук маани берип аткан сөздүн бир беси кыскарып туруп, анан кийиз сатсаң айылыңа сат, бир чекесин жаздана жат деп ушундай деген өзгөрүүгө туш келип калган окшойт деп божомолдоого болот.